Улуу акын Токтогул Сатылганов жөнүндө анын туулган күнүнүн 150 жылдыгына арналып басма сөз беттеринде электрондук маалымат каражаттарында дала кызыктуу, тарыхый жана талаш тартыш жаңы ой пикирлер айтылган макалалар басылып, көрсөтүүлөр, уктуруулар берип жатканына күбөбүз. ЛТРдин архивдик корунда мындан 10 жыл мурда тагыраагы 2004 жылы ардагер журналист Абдилла Капаров дала ушул күндөрү акындын 140 жылдыгына арнап ЛТРден 20 минутталык 5 көрсөтүү чыгарып, көрүүчүлөрдөн жылуу пикир алган эле. Андан бери 10 жыл убакыт өтсө да, ал киши акындын Сибирдеги сүргүндөн кайтканда казак жериндеги басып өткөн жолун, айыл кыштактарда ага жолугуп жардамын берген адамдарды ырларында айтып калтырган ысымдарды тактоо жумушун дале улантып келет. Ал үчүн Казакстандын Караганда облустук гезинин журналисттери менен байланышта болуп, улам жаңы маалыматтарды алып жаткан экен. Демек, акындын өмүр жолунда дагы жаңы барактар ачылып жатат десек жарашат. Көрсөтүүбүздүн коногу Абдилла Капаров менен биз жакында жолугуп, ошол 2004 жылдан бери эмне жаңы жаңылыктар болду деген суроону таштадык. Эми Токтогул жөнүндөгү бул тема дың бойдон турат, ары да болсо. Дагы эле турат. Муну изилдеп артынан түшкөн, ызы чуу кылган өкмөттөр эле жок, депутаттар деле жок. Ал бешара Токтогул ошо бойдон дың бойдон турат да. Ошого карабастан мен аракет жасадым. Эми негизги багыттар Токтогул эмне себептен качкан деген суроо ушу көкүрөгүмдө турат да. Ушу кезге чейин эч ким аны далилдеген жок. Эмне себептен качкан дегенде сиз кайерден айтасыз? Сибирден? 1904 жылы 24 августта ал Куйтун станциясынан ошол Александр Централына келет. Келгенден кийин арада 8 эле ай калганда эмне үчүн Токтогул качат? Бул нормалдуу киши. Акыл эси жайында эмне үчүн качык болуп келет деген суроо ушу кезге чейин 20дай азыр журналисттер, жазуучулар бар. Бардыгыбыз изилдеп өтүп атабыз. Бирок мен 10 жыл башта ушуну жазып гезитке бергенмин. 1905 жылдагы буржуазиялык демократиялык революция Токтогулдун өз учурунда чыгып келүүсүнө тоскоолдук кылган. Себеби түрмөдөгүлөргө мыйзам чыгарып койгон падышалык Россия кошулуп кетет революционерге деп. Мен ошондо жыйынтыкка келдим. Токтогул бир жеринде дагы айткан эмес, же калыкка, же Корголго, же башка кишилерге, же Ладышев Николай Степановичке дагы айткан эмес. Эмне үчүн бул аттап өтүлүп кеткен факты. Азыр бардык изилдешип атат, бардык ошол жерге барып такалып атабыз. Менин оюмча качык эмес Токтогул. Токтогул качык болбой эле келген. Бошонгон жөн. Жок, бошоткон колунда кагазы жок. Качкан. Себеби 5-жылы отуруп атат, 6-жылы августта качкан бул. Аны орустар үйрөткөн. Сен ашыкча отурдуң, кетпейсиңби деген. Андан ошолордун тили менен андан кийин качкан. Омскиге чейин алар эметип кагаз жазып берет. Тиги орус жолдоштору өткөзүп кой муну. Омбудагы көпүрөдөн. Андан кийин каяка барса ошол жака барсын дейт. Анан Казак талаасына келет. Ал келгенден мурун Жомалай деген калктын айтышы боюнча орустун аты Жомалай болбосо керек, бирок ошондо 93 күн жатат. Анан жазган маал 7-жылы анан кийин жолго чыгат. Эми ошондо бул качык бойдон келет. Мен акталып келдим дегендей кылып эле жүрөт Токтогул. Бирок Сибирден анын артынан келгендердин бардыгы муну айтат. Бул качык дейт. Колунда кагазы жок дейт. Ошону биз далилдеп атабыз азыр. Канча Кыяз Молдокасымов менен Султан Абдурахман да барып келиптир. Кандай документтерди алып келди, кандай акта. Мен ошентип Токтогул качык эмес деп айткам. Себеби ошол кайсы бир кишилер жазган экен, мунан бир 50 жыл башта эле. Токтогул качык. Паланча жерде жүргөн, мына жерде жүргөн, анандай кылган, Кытайга барган, Алымкан дегенди алган. Ушундай нерселер көп да. Бирок мен тактоо кийиришке аябай аракет кылдым. Тактоо бул качык болгон эмес. Жана Коргол, Калык, жеңи жок, Эшман бет ырдап Намангага 2-жолу камап койгондо 10-жылы келип алып туруп акча берип, пара берип анан чыгарып келди деген сөз эч чындыкка кошпойт. Токтогул эми билимсиз киши ар кандай учурда. Өзү ары жазышты билген эмес. Кийин келгенде кийин каттааныган эмес, эми бечара киши да мындай ойлогондо. Ошону менен кийин бул качык бойдон аталып жүрө берген.
Keyin men ушундай жыйынтыкка келдим. Наманганга камагандан кийин 4 ай жатып калат. Ошондо Намангандагы тиги эмеде түрмөдөгүлөр Иркутка жөнөткөн. Александровск централга. Бул качып келгенби? Бул качыкпы, качык эмеспи? Эмне себептен качык болуп калган деген. Ал жактан жооп келет 4 айдан кийин. Жооп келгенде он пересидел дейт. Ашыкча отурган, аны актаса болот дейт. Мөөнөтүнөн ашыкча отурган, аны актаса болот дейт. Бирок 8-жылы Болот Жыртаковтар келет. Тиги Сузактагы. Болот Жыртаковтар ашыкча отурат алар дагы. 8-жылы келет ал. 8-жылы амнистия чыгат. Николай 2 уулду болгондон кийин. Ошонун эмеси менен Намангандагы эме түрмөдөн бошотот муну. Ашыкча отурганды үчүн деген жыйынтыгы мен бекен турам. Бу Токтогулду изилдөөдө көп тоскоолдуктар болгон. Бул Байманапты да ырдаган экен деп. Бирок Байманапты ырдабаса ким акча берет? Экөөбүз беребизби? Колубузда жок. Атты мингизген ким? Байманап. Жанагы Ладышев Николай Степанович 700 бетти. Ким ал Ладышев? Ладышев Госпландан келипти, Союздан. Келип 1927-жылы. Андан кийин эми Кетмен төбөгө жөнөтүлөт. Кыргыздын Госпланына келгенден кийин пакта өсүрүү боюнча. Чамамда кесиби агроном окшойт. Анан Кетмен төбө пакта өсүрүү боюнча эметкенде кыргыз тилин билбейт. Анан айтат, Кетмен төбө өрөнү боюнча билген барбы анча-мынча? Эми орус тилин. Десе анан айтат, мына жерде Токтогул деген Сибирди көрүп келген бар дейт. Анан чакырып келсе Токтогул дадилелеп билген. Ол өтө эме укмуш которбочу экен деп туруп мактап жазып атпайбы? 700 бетин таштап кеткен ошол. Ошонун эмесин Омор Соронов деген замандашым, ошо Илимдер академиясында иштеген замандашым китеп жазды. Ошо боюнча бир топ далилдүү фактыларды ошол орус берди. Кыргыздар бардыгын бириктирсек, мен дагы бармын ошо дивизияда, кыргыз дивизиясында. Мен деле жакшылыктуу ошончо изилдеген эмесмин. Ал аялдарынан бери кайсы уруктан эмне баракет деп. Көрдүңбү? Азыр адашып аткан Ладышевдин эмесин окуй элек. Кыргызча аткан китебин. Окугандан кийин кээ бири акчылык бирөөнү алып берген экен, анан жең жоктун эмесин чарбагында жүргөн экен, өжүрү салып берген экен дейт. Чындыгын салып берген. Ал жанагы эме менен Сейдимханды алгандан кийин барат ага. Качык эме токтолгондон кийин барат. Ошо жерде далдоодо жүрөт Бешира Токтогул. Жакшынакка кабар келип тур, ушул сизди күтүп атабыз. Ушул аманасен жүрөсүзбү дегенде. Эми мен ушул жерде байланышыңыз бар, 2004-жылы барган казак баардошторунун болгон байланышыңыз дали бар экен. Алар эмне деп атышат? Караганды Соркөлдөн караңгыда өтөйүн, ыраазымын казак эл, уруксат болсо кетейин деп атат Токтогул. Ушунчалык эметип казактарга ыраазычылыгын билдирип атат. Арадан 107 жыл өтүп кетти. Мунан бери. Ошолор менен мен 10 жыл баштап барсам, бүгүнкү күнгө чейин байланышыбыз эмет турат. Мен тиги Караганды Соркөлгө Каркыралыга барбай калгам. Убакыт болуп, башка бир эмелер менен барбай калдым да. Азыр ошол Каркыралыда 8 казактын урпактары жүрөт. Караган Соркөлдө Токтогул ошол жерге учураган. Ошол ат мингизген Абитай, Акмат бир туугандардын эмелери урпактары ошол жерде жүрөт. Биз ушуну барып ачпасак, өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Менин чындыгында ага жете турган дүйнөм, ашыкча акчам жок. Мен мукурап турганмын. Азыр чакырып атат. Мен барып эле казактарды жеркелей берген менен болбойт да. Ушуну тартып келсек, аябай мына Токтогулдун 150 жылдыгына, убакыт бар дагы 2 ай. 150 жылдыгына ал 3-4 күндө эле барып таап келесиң да. Менин статьям жарыялаптыр. Эми келип атып да жазып атам. Алар өздөрү даяргерчилик көрүп, 3 гезитке берейли ушунда кулактандырып атары. Анан табалар менен сизди чакырайлы. Келип кетиңиз деп атат. Казактар деле менин кыргыз туугандарымдай болуп калды. Мына күн ары сүйлөшүп. Ошон үчүн менин оюнумда ушул иш турат. Ушулардын баардыгын жыйынтыктап 10 жылдын ичиндеги эмем 17 басма табак китеп даярдап, Токтогул деген ат коюп, Кудай жолумаса Бишкекке барам, бир 15 күндө чыгып калат. Менин
Кудай алдындагы, Токтогулдун алдындагы, кыргыз элинин алдындагы карызыман кутулган болом да. Токтогулдун ошол Сибирден келет анын учураган инсандары жөнүндө жасаган кебиңиз бар, ошону көрөм. Анын уруктары бар дегенде, чеберелери, урпактары.